Assalamu алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга Агая штатынан чоң жалынды салам. Бүгүн Агая штатындагы биз жашаган апартаментти өткөрүп, Чикагоны көчүп кетели дегенбиз. Анан Кыргызстандан бул жака мекендештер келип калса маалымат болсун деп, атайын ушул чакан видеону тартып коеюн деп чечтим. Биз азыр U-Haul'га келгенбиз, достор. Мол эң чоң экен. Эң чоң трейлер ушундай болот экен. Ичи мындай экен. А бул болсо орточо трейлер экен, азыр баасында айтам. Эгерде моундай орточо трейлерди заказ кылсаңар, 3 күндө $100 аренда төлөйт экенсиңер да каалаган жерге жетип алат экенсиңер. Эгерде эң чоңун заказ кылсаңар, бул көрдүңөрбү, 2 дөңгөлөктүү экен бул жагыч. Бул $190 болот экен. Ичи дагы абдан кенен экен. Азыр мен орточосунун ичин көрсөтөйүн. Биз башында муну алалы деп карасак, абдан кичинекей экен. Анан мындан да кичинекей трейлер болот экен. Азыр бул жакта жокпу же барбы? Кичинекей, абдан кичинекей экен. Ал болбойт экен, биз муну алалы деп келгенбиз. Бирок ичи кичинекей экен деп башкасына алмаштырдык. Чоңу $190 3 күнгө, орточосу $100 3 күнгө. Мен дагы Lexus'га жаңы эле коштум. Азыр трейлердин ичин бир сыра көрүп, анан машинага кантип кошконду да көрсөтүп коеюн. Биздин мекендештер дагы бир штаттан бир штатка көчүп калсаңыздар, ушундай U-Haul деген жерге келесиздер, офисине киресиздер, онлайн дагы заказ кылсаңыздар болот экен. Азыр ичин ачып сиздерге көрсөтөйүн. Бизге айтканы ичи абдан чоң деди, бирок могу жерде отметкасы бар экен. Көрдүңүздөрбү? Так трейлердин ортосу экен. Мияка көбүрөөк 60% оорураак жүктөрдү салсаңар, аркасына 40% жеңилирээк жүктөрдү саласыңар дейт. Биз дагы көптөгөн оокаттарды алып кеткенбиз, бирок окончательно көчүп кетиш үчүн ушул трейлерди алганга аргасыз болуп жатабыз. Анан биздин машинанын маркасын сурады, ошого ылайык буну алсак болобу десек болот деди. Анан кошкондо кандай кылабыз? Оңой эле экен. Бизде мондай эме бар да, паркоп деп коебу. Ошого отургузуп, мол жерин катуу бурайт экенсиңер. Анан эки жагынан мондай чынжырларды бекитет экен. Анан мол жерде коннектор бар экен. Булардык болсо квадратный болот экен. Переходник алыш керек экен, $14 экен. Ошону сатып алдык, Lexus'га коштук дагы. Өзүнүн кара немесин тагып койдук. Андан башка деле оорчулук жок экен. Анан баарын бүткөндөн кийин светтерин текшерип берди. Эшигин мондай эшигин жапкандан кийин анан могул жерде бекиткичи бар экен, достор. Муну жаап туруп бекитип койсок кайра ачылбай калат экен. Бул дагы маалымат болуп калат. Бир штаттан бир штатка көчсөңөр, эң чоңун алсаңыздар болот экен. $190 же болсо $100 3 күнгө кичинекейин орточосун алсаңар болот. Анан кичинекейи, по-моему, $60-70 болуш керек. Анда азыр үйгө баралы дагы анча мынча оокатты салалы дагы 2 машина. Дагы бир машина бар, Адисей. Аны жубайым айдайт, мен болсо бул Lexus'ду айдап алып жолго чыгабыз, достор. Ушундай кыскача маалымат берип койдум, абдан ысып атат. Беттин баары күйүп калбасын деп шляпа кийип алдык. Акырындан оокаттарды салыштырып жатабыз. Бирок 50-60% эле салмышкан оюнчуктары. Салмышкан оюнчуктары.